Каныбек Кыргызбаев бүтпөй калган сүрөт чыгармасы. 11 бөлүм. Урматтуу угарманым, лайк басып, каналга катталууну унутпаңыздар. Марат тарткан сүрөттү бөлүм башчы бир көргөндө эле жактырды. Жактырмак турсун сүйүнгөндөр гонорар деп бир аз тыйын карматып, эми мындан ары иштешебиз. Сергей Петрович бекеринен сени жумушка чакырбаптыр деп Маратты мактап коюп чыгып кетти. Акча көздөн өтүп турганда Олег Александрович берген акчаны кыйла дем кылып, 3 күндө тартып бүттүм десе, мынтип өзүңдү кыйнаба. Убакты сааты менен тарт дегенде агалык насаат деп түшүндү. Сүрөттү 2 орус жигит алып кеткенден кийин жумуш жок болгондуктан эс алууга уруксат алып батирине кетти. Бирок эрте барганда эмне деп бир аз шаар кыдырып, мурдагы көргөндөрүн эсине түшүрүп, ары бери басып супермаркеттерди кыдырып жүрдү. Айлыкка чейин дагы көп бар болгондуктан акчаны үнөмдөп пайдаланып жаткан. Бүгүнкү гонорарынан бир аз коротуп, тамак ашка керектүү азык түлүк алып коюуну чечти. Анткени күндө эле нан менен чай иче берип, ысык тамакты унутуп да койгон. Батирине келип жашоочулар келе электе тамак даярдап ичип алууну туура көрдү. Ашкана мурдагыдай болбой тынч болуп, хозяйка аял баягы окуядан кийин уялганынан жаткан жеринен чыкпай, жашоочулардын көзүнө көрүнбөй калган. Окшош күндөр уланып жатты. Мараттын тегирмен ташы өйдө карай айланып, иши жүрүшө баштады. Бөлүм башчы колунда жакшы өнөрүң бар экен деп мактап калды. Кийинки бирдейинен 2 буйртма алып, Марат, шаштырган үчүн кечирим сурайм. Бул бирөөнү тез арада бүтүшү керек. 3 күн жетеби? Ай экинчисин шашпай тарсаң болот деп, буйртма менен берилген сүрөттү тартуу мөөнөтүн айтып жатты. 3 күндө үлгүрөм. Бирок студенттер тажрыйба кылганга келип жолтоо болбой турса деп, Марат өз шарттарын айтты. Макул, студенттер сүрөтканага келбей турушат. Келгендери болсо 3 күнгө эс алып тургула де. Жумуштарын дайындаган бөлүм башчы тамак ашыңа деп акча таштап кетти. Демек, бул буйртмага да жакшы акы төлөнгөнүн Марат билди. Билгенде эмне? Айлыкка иштеп жаткандан кийин аргасыз ошого көнөт. Кыргызстанда болсо бул сүрөттүн баасы мынча сомго тартам деп ачык эле айтмак. Ичи тыз десе да бөтөн эле, бөтөн жер деп, бул жакта далдалчысыз иш табуу кыйын экенин билди. Ортого кирип алган далдалчы буйртманы канчага алганын дагы айтпайт, болгону айлык акы төлөө менен гана чектелет. Эми гана шаардагы жашоого көнүп бараткан Марат бул ишти бара-бара өзү баштаарын көздөп турду. Айлыкка иштесе да бир аз акча топтоп койду. Күндөр өтүп айлар алмашты, күз бүтүп, кыш жакындап келди. Гүлнурга акча камдап салып жиберди да, жаным, камынып Нур-Султанды алып келе бер. Сен келгиче батир таап коем деп телефон чалды. Бирок Гүлнур кыш келгенде барбай эле коелу. Эптеп жазга чейин чыдайбыз. Бизден сарсана болбой эле коюңуз. Биз жакшы эле жүрөбүз. Бизди ойлоп санаа чекпей иштей бериңиз деп айтып, кышта келүүнү каалаган жок. Марат Гүлнурдун чечимин туура көрдү. Себеби Москванын суугун көрүп калган Марат кышта ит өлгүдөй суук болорун билчү. Аялын, уулун сагынса да эптеп жазга чейин чыдаарын ойлоп жатты. Жашаган жеринде жашаган кыз келиндер алмашып башкалар келишти. Учурашып, саламдашып койгону болбосо, эч ким менен мамилеси жок эле. Бир күнү тамак жасоого камынып жатса, Жазгүл деген келин, мага бериңиз, мен жасап берейин деп, Мараттын колундагы бычак менен картошка эттерди алып калды. Макул, жакшы болот деп Марат баарын бере салды. Өзү суранып жатса, жасаса жасап берсин деп, бир жагы эркек кишиге караганда аялдын жасаганы дамдуу болот деп, Жазгүлдүн тамак жасаганын карап сүйлөшүп олтуруп калды. Сөздөн сөз чыгып олтуруп, Жазгүл күйөөсү менен таарынышып жүргөнүн билди.
2 балалуу бул келин ичкич күйөөсүнөн качып Москвага иштегени келе бериптир. Балдары апасында имиш. Иче берип тажаткан күйөөсүнөн ажырашам деп апасынкына баса берген Жазгүл күйөөсү келе берип акыры бул жака качып келүүгө мажбур болуптур. Келгенине 1 жылга чамалап балдарын сагынганын айтып олтурду. Ошол күндөн кийин Жазгүл менен мамилеси жакшы болуп кетти. Марат жумуштан келгиче тамак жасап койчу болду. 1-2 жолу кийимдерин да жууп берди. Бирок Маратта жаман ой жок эле. Болгону жердеш катары сүйлөшүп, зериккенде Жазгүл экөө көргөндөрүн билгендерин ашканада олтуруп сүйлөшүп калчу. Кээде чогуу тамактанып да калышчу. Жазгүл Маратка жакындагандан жакындай берди. Айлыгын алганда суусундук алып келип Маратка ичиңиз деп берди. Оор болгон баштыктарын көтөрүшүп коюңузчу деп чакырып да жүрдү. Буларды сыртынан караган адамга экөө көңүлдөш болуп алыптыр деши шексиз эле. Экөөнүн мамилеси достуктан ары өтө элек. Ушул күндөрдүн биринде Жазгүл туулган күнүм болот, кыздар менен кафеде олтурабыз, сизди да чакырам, сөзсүз барыңыз деп туулган күнүн тосуучу кафенин атын айтып чакырды. Кеч киргенде айткан Молодежная метросундагы кафени оңой эле таап алды. Туулган күнүн куттуктап коеюн деп гүл сатып алды да кафеге кирип барды. 4 кыз эле отурганын көрүп эркек кишилер жок экендигине ыңгайсыздана түштү. Столдо сыра менен коньяктар, тамактардын жайнап турганын көрүп, булар дагы көпкө чейин олтурарын түшүндү да, колундагы гүлүн берип, куттуктап коюп кетүүгө уруксат сурады. Жазгүл, силер жакшы олтургула, мен барайын, араңарда жалгыз олтуруу ыңгайсыз болуп жатат десе, кыздар биринен бири өтүп тийише. Сизди тиштебейбиз, коркпоңуз, олтура бериңиз дешип, талап кетирбей коюшту. Бий музыкасы жаңырып, кыздар бийлеп киришти. Аларды карап олтурган Маратты Жазгүл менен дагы бир кыз колунан тартып бийлеңиз деп сүдүрөп бийге тартышты. Кетем деп жатып саатта 1 убак болуп калганын сезбей калыптыр. Метро жабыларына аз убакыт калгандыктан баары менен коштошуп, метро жабыла электе кетип калайын, жакшы калгыла, мен барайын дедиле, мен да кетем деп Жазгүл ээрчип алды. Баары чогуу чыгышты. Кызып алган кыздар Маратка Жазгүлдү аман эсен жеткириңиз аяш деп кыткылыктап тийишип жатышты. Бул сөзү одоно угулса да тамаша катары кабыл алуу унчукпады. Кардан тайгаланып жыгылбайын демише деп Жазгүл колтуктап алды. Сууктан Маратка ыктап жанаша баратты. Метродон чыгышып өздөрү туруучу батир жака кетип баратышты. Кызуу болуп калган Жазгүл Маратты колтуктап баратып, батирине жакындаганда Маратты чоп этип бетинен өөп алды. Марат аке, рахмат сизге, шагымды сындырбай туулган күнүмө барганыңызга деди. Өөп алганын рахматы деп түшүнгөн Марат унчукпай ээрчитип үйгө кирип кетти. Ушул күндөн кийин Жазгүлдүн мамилеси курчуп кетти. Марат жумуштан келсе чай ичеспи деп тосуп алчу болду. Акыры мындай мамиленин кереги жок деп айтууга туура келди. Жазгүл, жаман көрбө, мен үй бүлөлүүмүн, ак никелүү келинчегим, балам бар. Бизди ансыз деле мамиле кылып жүрөт деп ушак алып жатыптыр. Жердеш катары эле мамиледе бололу. Жаныңда эркегиң болбосо көрүнгөнү тийише берет экен. Мен сизди ага катары эле көрөм, капа болбоңуз. Тийишсе келтире жообун берип кой. Көз кызылбаса жип үзүлбөйт, деди Марат. Сиз жагасыз аке, мамиле кылсак эмне болуптур? Сиздин да үй бүлөңүз алыста, меники да алыста. Мен сизге тийип алайын деген ниетим жок, деди. Мындай сөздү күтпөгөн Марат титиреп чыкты да ачууланып, болбойт Жазгүл, алыста деп эле кыянаттык кылыш керекпи? Мындай мамилеңди каалабайм. Жердеш катары саламдашсаң саламдашам. Андан ары өтүүнүн кереги жок, деп Марат кесе айтты. Жазгүлдүн мамилесине таң калып жаткан Марат Жазгүлдүн арам ою бар экендигине ынанып,
Мындан ары сүйлөшпөйм деп өзүн андан алып качты. Экөөнүн сүйлөшкөнүнөн кийин Марат тарбиялык саат өтүп койдум, эми тынч жүрөр деп ойлоп жүргөн. Арадан бир топ күн өтүп кетти. Мараттын жумуш ары болуп жатты. Анын чебер сүрөтчү экенине көзү жеткен бөлүм башчы ар бир тартылган сүрөткө акча берип коюп жатты. Мейли, бул болсо да пешенетер деп алып бергенин алып коет. Кезектеги рекламалык шитке тартылган жарыяны бүткөн соң эс алуу күнүн алып эс алып жаткан. Бир бөлмөдө жаткандар топурашып жумушка кеткенден кийин кайрадан жатып ширин уйкуга кирип кетти. Жазгүл бул эркектердин бөлмөсүндө эч ким жок экенин билип, акырын жыла келип Мараттын койнуна кирип кетти. Марат эч нерсени сезбей кызуу уйкуда жаткан эле. Жазгүл Маратты кучактап акырын мойнунан өөп койду. Катуу уйкуга кирип кеткен Марат мындай жагымдуу нерсеге муюп, уйку суроонун арасында түш көрүп жата берди. Уйкусу каттуу Маратты эми уялбай эле денелерин сылагылап кирди. Марат түш көрүп жаткандай башын буруп Жазгүлдүн да бетинен өөп алды. Жазгүлгө ушул гана керек болчу. Шап жабышып Маратты өпкүлөп кирди. Уйкусунан чочуп ойгонгон Марат эмне болгонун түшүнбөй, анан бул Жазгүл экенин көрүп, «Жазгүл, бул эмне кылганың? Уялбай этпей өзүң кантип эркектин койнуна кирдиң?» деп сүйлөнө түртүп жиберди. «Марат аке, мен сизди жакшы көрөм. Куубаңызчы мени, сизди каалап келдим дебеспи?» Муундары титиреп чыккан Марат дароо тура калып, шымдарын кийип алып Жазгүлдү колдон тартып тургузду да көзүнө тике карап, «Жазгүл, эсиңе келчи. Биз бул мамилени токтотподук беле. Уялсаң боло, токтот мындайыңды. Ачуу тил угуп кала элиңде мындан ары мага жолобо» деп чык эшикке дегендей түртүп койду. Уялган Жазгүл эки бетин колу менен басып шаша эшикти ачып чыгып кетти. Марат Жазгүлдүн бул кылыгын жактырбай көпкө чейин ойлонду да, «Кой, бул жерден чыгып кетпесем болбойт го. Бул эси жок кызга да бир күнү арбалып шерменде болбоюн» деп арам иштен алыс болууну көздөп турду. Бир аз жаткандан кийин Марат турду да кийимдерин салыштыра баштады. Жумушуна барып, сумкаларын коюп батир издемекчи болду. Коридорго чыкса Жазгүл кийинип алыптыр, ыйлаганы көзүнөн билинип турат. Маратты көрүп эле, «Марат аке, мени кечирип коюңуз. Сизди сүйүп калып өзүмдү кармай албай калдым. Мейли мен бир бактысыз жанмын. Багы жокко дагы жок дегендей, өмүрүмдө биринчи жолу сүйүүгө кабылдым эле. Мурдагы күйөөм алып качып үйлөнгөн. Өз теңимди таптым десем, ал дагы үй бүлөлүү болуп чыкты. Мейли деп бир жолу болсо да сүйгөнүмдүн жытына тоёюн дегем. Ал оюмдун быт чыты чыкты. Мейли, сиз күнөөлүү эмессиз, күнөө үй бүлөлүү эркекти сүйүп калган менде» деп көз жашын төгө кийимдерин кийип, Маратты карабай эле сүйлөп жатты. «Каяка баратасың?» деп Марат көтөргөн сумкаларын көрүп, кайдадыр кетип жатканын баамдап. «Мен уят болдум, шерменде болдум. Кечирип коюңуз. Сиздин көзүңүзгө көрүнүп, бетиңизди карап жүрө албаймын. Мага уят, башка батир таап чыгып баратам. Кош болуңуз, менин сүйүүм, сизди эч унутпайм» деп кетүүгө камынды. «Кое тур, сен кал мында, мен кетейин. Мен да ошону ойлоп буюмдарымы салыштырып койгом» деп аял киши болсо да чечкиндүүлүк кылып чыгып баратканына ыңгайсыз боло түштү. «Жогуңуз, мен кала албаймын. Сиздин жашооңузга жолтоо болбоюн. Кечирип коюңуз» деп ыйлаган боюнча чыгып кетти да эшикти жаап койду. Мына меседеген Марат Жазгүлдүн кылган кылыгын жактырбаса да, кылыгына уялып, Мараттын бетин карай албай чыгып кеткенине ыраазы болду. Марат бул кыз менен мамиле кылып алып, Гүлнурдун бетине кантип карамак элем деген ойдо турду. Ансыз деле бычактын мизинде туруп, араң кайткан Марат мындай окуяга жол бербейт эле. Гүлнурду сагына түшүп,
Андан көрө тезирээк эле чакыртып алсам бейм деген ой турду. Жазгүл айтмакчы, бой жүрсөң ар ким тийише берет экен дегенине чындап эле ошондой экен го деп ойлоду. Бул окуя Жазгүл экөөнүн ортосунда эле болгону үчүн эч ким билбеген бойдон калды. Марат Жазгүлгө бир аз үйрөнө түшкөн экен. Орду жоктолуп, анын күлгөнүн, тамашалаган сөздөрүн эстеп, байкуш кыз, бактысыз болуп жаралган экенсиң. Капа болбо, сен менден бөлөккө да жолугарсың, өз сүйүүңдү табарсың деп бир аз кейип, экөөнүн ортосунда жагымсыз окуя болуп кеткенине өкүндү. Ушул окуя көпкө чейин эсинде жазылып калгандай кылт-кылт этип эсине түшө берди. Жазгүлдү ошол бойдон көрбөдү. Жазгүл менен болгон окуядан кийин Марат көпкө чейин өзүнө келе албай жүрдү. Жазгүл сүйүп калат деп ким ойлоптур? Ичкич күйөөсүн айтып, көзүнөн мөлтүр жашы чыгып, бактысыз турмушун айтканда Марат боору ачып, көңүлүн көтөрүп койгон эле болбосо, карындашындай эле көрчү. Капа болбо, сенин да бактың ачылар күн келер, жашооң алдыда деп көңүлүн жубатып, жакшы сүйлөп койчу эле. Күйөөсүнөн жакшы сөз укпаган Жазгүл көңүлүн көтөрүп, сырларын тажабай угуп, кайгы капасын тең бөлүшкөн Маратты сүйүп, махабат отуна чалынганын өзү да байкабай калды. Мараттын үй бүлөсү бар экенин уккан Жазгүл иштен ыйлап алса да, Маратка болгон махабаты күчтүүлүк кылып кучагына жетелеген. Мараттын каршылык көрсөтүп уяткарып койгонунан өзүнүн кылыгына уялып, тик карай албай, батирден чыгып кетип, ошол бойдон көрүнбөдү. Марат бул жагымсыз окуяны эстеп, шайтан айдап тооруна түшпөй калганыма шүгүр деп жакасын кармаган боюнча кала берди. Деген менен Жазгүлгө чындап боору ачыды. Мейли, кайда болсоң да аман бол, башка бир адамга жолугуп бактылуу болорсуң деп бакыт каалап, ушул окуя болду деген боюнча эстеп жүрдү. Кыш чыгып, жаздын келиши менен Москва жашыл бакка чулганды. Күнүмдүк жашоосу сүрөт менен тартуу менен алек болуп жатты. Алган маянасы аз болсо да бир аз акча чогултуп койду. Жаз келер менен Гүлнурду чакырып алайын деп аракет кылды. Бирок буйртмалар артынан буйртмалар берилип, Маратта жумуш көбөйүп кетти. Анын үстүндө депутаттарды шайлоо үчүн кандидаттардын сүрөттөрүн тартуу көп убакытты талап кылып, түнү да уктабай калган күндөрү болуп жатты. Алган маянасына кошуп гонорар да алып турду. Бирок бөлөк мамлекеттин жараны болгондугу үчүн аз төлөнүп жаткан. Студенттерге өзүнүн билгендерин бөлүшүп, тажрыйбасын үйрөтүп жатты. Сүрөт тартууга келген студенттердин ичинен озго аларлык сүрөтчү чыкпасын Марат билсе да, айласыз аларды сүрөт өнөрүнө үйрөтүүгө мажбур болчу. Алар эптеп эле бүтүп, сүрөт тартууну улантпасын укканда кууп чыккысы келчү. Баарынан да Европага кетүүнү каалагандыктарын айтканда зэни кейип кетчү. Ушинтип окшош күндөр менен алпурушуп жатып, жаздын да 2 айы башталып калды. Гүлнурдун келишине башка батир таап коюу керек экенин билген Марат газеталардан жарыяларды окуп, телефон чалып жатты. Ыңгайлуу батир чыкса эле көрүп келсемби деп ойлонуп жаткан кезде Мараттын чөнтөгүнө ылайыктуу батир чыгып калды. Телефон чалып, дарегин сурап алган соң жумуштан кийин ошол жака жөнөдү. Айтылган дарек боюнча барып, бийик көп кабаттуу үйдүн үстүнкү кабатына көтөрүлдү. Коңгуроону баскан Марат тыңшап калды да, кайра басканда эшик ачылып, орус аялы көрүнүп, «Заходите» деген боюнча бурулуп, бөлмөлөрдү тааныштырган алдыга түшүп жөнөдү. Марат аялды ээрчип кирип, батирди кыдырып көрүп жатты. Орус аял баарын көрсөтүп тааныштырып жүрдү. Бул аялдын айтуусу боюнча батирде эч ким жок экенин жана бир эле үй бүлөгө берилерин айтты. Маратка бул 2 бөлмөлүү батир жакканын айтып, баасын бир аз түшүрүү үчүн содалашып кирди. Бул аял менен сүйлөшүп жатып, кайдан көрдүм эле деп түкшүмөлдөп жатты. Анан сизди бир жерден көрдүм эле, эстей албай жатам деди Марат. Маратты таң калгансып караган бул аял, билбейм, мен көрсөм эстемекмин, метродон көргөн чыгарсың деп койду.
Марина Никитина деп өзүн тааныштырган аял Маратка 1 айдын акысын алдын ала төлөөрүн айтканда, Марат акчасын эсептеп берип, күлүштү колуна алды. Кубанычын койнуна батпай Марина Никитинага рахматын айтып, тазалыкта жана тынчтыкта жашаарын убадалады. Бир бөлмөдө кызынын буюмдары бар экенин айтып, азырынча туруп турсун, анан баарын чыгарып кетемин деди. Азырынча зарылчылыгы деле жок. Келинчегим Кыргызстандан келе элек. Мен өзүм элемин. Каалаган малды алып кетсеңиз болот деп Марат орус аялды тынчсызданбай эле коюңуз деп көңүлүн жайгарып койду. Кызы Германияда жашап жатканын айтып, көпкө келбейт. Тынч жашасаңар жашай бергиле деп коштошуп чыгып кетти. Марат квартиранын ичин дагы бир сыйра карап копулуна толду. Жабылып турган бөлмөсүн бошотуп берсе, анан дагы кенен болуп жашап каларын ойлонуп, сүйүнүп алды. Эми Гүлнурга акча салып чакырып алсам болот деп, эртең эле сүйлөшүп акча жиберерин болжолдоп койду. Квартира алдым деп кубанганынан ичи койнуна батпай сүйүнүп алды да, сыртынан кулпулап өзү жашаган батирге жөнөдү. Эми ал жактагы буюмдарын алып келиш керек деди. Күндөр өтүп Гүлнур, Нурсултан экөө самолет менен Домодедово аэропортуна аман эсен конуп, аларды сагынычтан куса болуп жаткан Марат кучак жая тосуп алды. Үчөөнүн сагынычы таркабай аэропортто кучакташып көпкө турушту. Андан соң шаар айлантып, Славянский бульварындагы алган батирине алып келип жайгашып калышты. Мараттын сүйүнүчүндө чек жок. Гүлнур менен Нурсултанды кучактаса да сагынычы таркабай, бир нече күн катарынан жумушка барбады. Буйртмалар толуп кетти деп телефон чалган бөлүм башчысын угуп, Марат шаша жетип барды. Жумуш кызып жатканда жатып алганың болбойт деп бөлүм башчы Олег Александрович Маратка эскертүү берип койду. Өз кезегинде Марат да маянамды көтөрүңүз, жана бир жардамчы кошуп бериңиз. Жалгыз өзүм ушунча буйртмага жетишпей жатам деди эле, көрөбүз деген боюнча кетип калды. Кайрадан эле өнөрүн улантып жатты. Бул жарбаган маяна менен үй бүлө багыш кыйын болуп, кошумча жумуш таап, мезгил-мезгили менен күнүмдүк жумуштарга барып жүрдү. Бир эле Мараттын тапканы жетпесин түшүнгөн Гүлнур өзүнө ылайыктуу жумуш таап ошондо иштеп калды. Мараттын келинчеги келгенин уккан Марина Никитина бир күнү келип бошотуп бермекчи болду. Маринанын чакыруусу менен жете келген Марат бөлмөдөгү кызынын буюмдарын чыгарууга жардам берип жатты. Баарын ташып жаткан балдарга кошулуп, машинага жүктөшүп, андан ары Маринанын суранычы менен Марат да алар менен кошулуп жөнөдү. Жүк жүктөлгөн машина менен кошо келген Марат айлана тегеректи көрүп тааныштай, мурда көрбөгөндөй болду. Бирок баардык эле кабат үйлөр, алдындагы балдарга салынган ойночу селкинчектер, ойночу аянттар окшош болоорун эстеп көңүл бурбай калды. Буюмдарды берки 2 орус жигитке кошулуп өйдөңкү кабатка ташып жатышты. Баардык буюмдар ташылып бүтүп, экөө кетип калышты. Маратты бир аз аярлар тур дегеннен калып, үйдүн ичине ташылган буюмдарды бир четке коюуга жардам берип жатты. Баардык буюмдарды өз ордуна коюшкандан кийин Марат кетейин деди эле чай ич деп ашкана жакка чакырды. Марат макул болуп кирип барды да көрсөткөн орундукка отуруп, тамакты куюп жаткан Марина Никитинаны карап калды. Марина Маратты алкап сүйүнүчүн жашырбай, силер мээнеткеч болосуңар, адамгерчиликти бийик коесуңар. Биздин орустар бир сумка ташыса да акча деп турат деп, жумуш кылганы келген азиаттыктарды мактап койду. Экөө кобурашып жатып тамак ичишти. Кеп сөз сүйлөнүп атып, Марина Никитина жалгыз кызы бар экенин, күйөө баласы аскер кызматчысы болгонун, Чеченстандагы согушта каза болуп калган соң кызы Германияга кетип калганын айтып олтурду. Бир кызы бар экенин кошумчалап, бир кызы бар, азыр онго чыгайын деп калды деди эле. Марат өзүнүн баласы Нурсултанды ойлоп, менин балам менен тең экен деп койду.
Марат чайыңызга рахмат деп чыгарда кой дегенине болбой акча карматты. Рахмат, Марина Никитина, албаймын. Сизге рахмат чай бергениңизге. Акчаны жөн эле коюңуз деди эле. Жок, албасаң капа болом. Уулуңа таттуулардан менин атыман сатып ала бар деп артка кайтарган акчаны кайра сунду. Маратты ал деп жатып акчаны алдырды. Коштошуп чыгып кетерде ачык турган зал бөлмөсүн карай койду да бир нерсени эстей коюп кайрылып туруп дагы карады. Анан уруксатпы деп туруп залга баш багып туруп бир сүрөттү тигилип карап туруп калды. Рамкага салынган сүрөттү көпкө тигилип карап туруп калды. Маратты эмнени карап турганын көрүп Марина Никитина, ушул менин кызым. Бирок бул жашында тартылган. Анда 18 жашта болсо керек. Бир үстүнөн тарткан деп сүрөткө жакын барып туруп, сүлгүнү алып сүрөттүн бетин арчып койду. Сүрөттү рамкага салып бетине айнек кадап коюптур. Марат бул сүрөттү тигилип турду да, бул кыздын аты Олесябы деп сурады. Кызынын атын таамай айткан Маратка эсой тигилип карап турду да, сен анын атын кайдан билесиң деди. Ошол тарткан студент мен болом деп мукактанып тамагы кыргылданып сүйлөдү. Эми баятан таң калып жаткан Марина Никитина орундукка отуруп калды да, ошол сенсиңби деп уккан кулагына ишенбей кайра сурады. Марат качандыр бир кезде Олесяны отургузуп алып тарткан сүрөтүн таанып турган болчу. Арадан көп жыл өтүп кетсе да жоготпой, кастарлап рамкага салып койгонуна таң калып өтпөй койду. Сиз мамасы Марина болосузбу деди Марат. Таанышып батирин ижарага алгандан бери Марина Никитина деп жаткан Марат бул аялдын аты Марина экенин эми билгенсип кайра сурады. Ооба, мамасы Марина менмин. Жаңылышпасам кызым Олеся менен дос болуп жүрдүңөр беле? Ооба, дос болчубуз, бири-бирибизди дагы жакшы көрчүбүз. Сиздердине конокко келип мына ушул залда отурганбыз деп Марат эсине түшүрүп айтып жатты. Билем, андан кийин сен жок болуп кеттиң. Сени кызым көпкө күттү. Мен сага турмушка чыгууга каршы болсом да, сени мактап жатып аябай күттү. Кийинчерээк аскер кызматчысына турмушка чыгып, андан бир кыздуу болгондо, чечендер менен болгон согушта курман болду деп көзүнөн чыккан чолок жашын арчып алды. Менин атам катуу ооруп шашыла кетип калган элем. Андан соң мамлекеттин ыдырашынан келе албай калдым, деп Марат да жашып кетти. Экөө күтүлбөгөн жерден жолугушуп калганына таң калышып, жер томолок дешип да күлүп коюшту. Ушул сүрөт болбогондо мен сизди тааныбай калмакмын деп өзү тарткан сүрөт боюнча булардын жолугушуна себепчи болгонун айтып жатты. Ооба, бул кызын сүрөтүн көпкө бекитип жүрдү. Анан ушинтип рамкага салып койду. Аябай тың, бир буюмдун кадырына жетчү аял, деп Олесяны мактап койду. Бир кездеги сүйүүсүнө жетпей, көп жыл өтүп кеткенден кийин тагдыр буларды кайра жолуктурганына Марат ишене албай турду. Олесянын Германияга кеткенине 3-4 жыл болуп калганын, бекер тургуча үйүн Батирге ижарага берип кой деп айткан үчүн Олесянын үйүн Батирге бергенин айтты. Тагдырдын тамашасын карачы, качандыр бир кездеги сүйгөнү Олесянын үйүнө кирип, жашап жатканын билип көзүнөн жашы чыгып кетти. Аябай катуу сүйгөн Олесяны араң унутканын эстеп жүрөгү зырп деп алды. Маринаны бир нече жолу көрсө да унутуп калган бул аялды Олесянын мамасы болуп чыгат деп үч уктаса түшүнө кирмек эмес. Өткөн кеткенди унуткан күндөрдү бир аз эстешип алды. Марина Никитина азыр пенсияда экенин айтып өттү. Апасы баягы кемпир каза болуп калганын айтып кайгырып койду. Марат да жакшы кемпир эле деп эскерди. Олесянын азырынча келүүгө максаты жок экенин айтып, жалгыз калдым деп ыйлансырады. Колунан келсе эркектик жардамыңы берип тур деди да, анан минтип кошумчалады. Жалгыздык жаман экен. Мен да күйөөм авариядан каза болуп калганда, кызымы аяп, өгөй атага кор кылбайын деп өзүм чоңойтком. Апам канча жолу айтса да макул болбой күйөөгө тийбей койгонмун. Эми минтип жалгыз калдым. Олеся да мен жолуму жолдоп, тагдырыбыз окшош болду.
Күйөөсү каза болуп бир кызы менен калды. Күйөөгө тий десем болбойт. Карыганда мендей болуп жалгыз каласың десем көнбөйт деп ичиндеги бугун чыгарып ыйлап алды. Сүрөт болбосо бир орус аял деп жүрө бермек болчу. Өзү тарткан сүрөттү таанып, качандыр бир кездеги сүйүүсүнө жетпей калганын эстеп, оор улутунуп алды да: Марина Никитина, бир кезде кызыңыз Олеся экөөбүз жакшы мамиледе болчубуз. Тагдыр экен, бирге жашоо буйрубады. Эми ал кез өткөн курак болуп унутулуп калды. Олесяны унутпаганым менен тагдырыбыз бөлөк экен. Эми келинчегим жана балам бар. Жаштыктагы сүйүүлөрүбүз артта калды. Олесяга да бакыт каалайм, деди Марат. Ооба, жаштыкта эмнелер гана болбойт. Эми экөөңөрдүн жолуңар эки бөлөк. Сенин өз үй бүлөң бар. Аныкы өз жашоосу өзүндө. Эски махабатыңарды козгобой эле койгула, деп Марина Никитина сөзүн аяктады. Макул, мен да ошону айтайын дегем. Менден эмне жардам керек болсо тартынбай айта бериңиз. Өз балаңыздай эле көрүңүз, деп кучактап, ыраазычылыгын айтты да коштошуп жолго чыкты. Бул окуяга ишенерин да, ишенбесин да билбей, тагдыр дагы бир жолу буларды сынап жолуктуруп жатканына таң калып, метродо электричканын шарактаган үнүнө маани бербей, терең ойго чөмүлүп баратты. Бир кездеги сүрөт болбогондо Олесянын тагдыры эмне болгонун да билбей кала бермек. Маринаны көрүп жүрсө да ошол Олесянын мамасы экенине таң калып бүтпөй койду. Бул тууралуу Гүлнурга ооз ачпай эле койгону туура деп ойлоп, айтпай жашырып коюуну эп көрдү. Болбосо атайын эски сүйгөнүңдүн үйүн тапкансың да, деп экөө чырпыша түшөрү турган иш. Бул сырды ичине катып Гүлнурга ооз ачпады. Үйүнө жеткенде бул окуяга дагы бир жолу кайрылып, тагдырдан качып кутула албайт экенсиң го, деп ойлонуп жатып уктап кетти. Уландысы бар.